Здравствуйте, меня зовут Урмат Жаныбаев, я гражданский активист. Я хотел бы сказать, что граждане, народ Кыргызстана требуют, чтобы государство выделило помощь каждому гражданину Кыргызстана в связи с тем, что мы больше 2 месяцев сидели на карантине. И при этом от государства мы никакой помощи не получили, в то время как в цивилизованных странах государство оказывало колоссальную поддержку, финансовую, именно материальную поддержку своим гражданам. И это очень даже правильно, потому что, отправляя людей на карантин, нужно обеспечить их средствами для существования. В нашем же случае получилось, что больше 2 месяцев люди просидели на карантине, и при этом государство вообще не волновало, чем они будут, на что они будут жить, будут ли у них деньги на лекарства, на другие потребности, помимо физиологических, помимо еды. Так вот, получается, карантин прошел, но ничего мы этого не увидели. В среднем мировая практика показывает, что государство оказывало помощь своим гражданам в размере 10% и 10-15% от ВВП своего. А ВВП Кыргызстана составляет больше 8 миллиардов долларов. Соответственно, на каждого гражданина помощь должна была быть оказана в размере минимум $120 на каждого человека. Но этого ничего не произошло. Даже если брать во внимание тот факт, что Кыргызстан экономически слабое государство, тем не менее даже в таких экономически слабых государствах оказывалась хоть какая-то помощь. На примере других стран можно сказать, что те страны, которые не смогли оказать материальную финансовую помощь, по крайней мере, они на то время, пока народ находился на карантине, отменили плату за коммунальные платежи, отменили выплаты по кредитам. Но у нас, как правило, до сих пор четкая позиция поэтому не озвучена государством. По коммунальным платежам государство уже сказало, что никакой помощи оказано не будет. По платежам по кредитам что-то они сказали, но ничего конкретного, четкого не озвучили. Поэтому до сих пор банки продолжают требовать от граждан выплат по кредитам в виде процентов и других платежей. Мы с группой неравнодушных граждан оказывали материальную, именно финансовую помощь в рамках проекта «Таза Бийлик». В рамках этого проекта мы оказали помощь 31 семье по 2000 сомов. Когда мы развозили эту помощь по нуждающимся гражданам, мы убедились сами в том, что многим людям помимо продуктов необходимы были лекарства, необходимо было детское питание, то есть много чего еще, что было необходимо людям, но они этого не получили. Поэтому та даже мизерная помощь, которая была оказана в виде продуктов, она не охватила все необходимые потребности наших граждан. Также мы призываем наше государство, если оно не может оказать нематериальную помощь или же отменить плату по коммунальным платежам и по кредитам, то тогда хотя бы сделайте так, чтобы помощь, полученная от внешних спонсоров и кредиторов, была прозрачна, чтобы расходование этих средств были прозрачными, чтобы мы убедились, что все эти средства дойдут до наших граждан, или дошли до наших граждан. К сожалению, мы даже этого не видим. Поэтому мы требуем, если вы говорите нам, что у вас нет возможности оказывать материальную помощь своим гражданам, докажите это, показав все расходования всех средств, которые мы получили от кредиторов и от спонсоров наших. Вот это мы требуем. Менин атым Тукунов Акжолтой Шакирбекович, балыкчы Акжол ынтымак коомдук бирикмесинин негиздөөчүсү болом. Бүгүнкү биздин кайрылуубуз жеке ар бир коом, ар бир активист өз оюн жана өз пикирин билгизди. Ошонун негизинен балыкчы Акжол ынтымагы биздин өкмөттөн, президенттен, жогорку кеңештен
толук кандуу талаптарды коюп чыктык. Биринчиден, ушу илдет убагында келген $500 миллиард элге эсеп кысап берсин. Канча антисептик, канча маска алынды, канча чортаман, керек эмбагалдарга жардам берилди. Эсебин 1 тыйындан өйдө берсин. Бул эмненин негизинен келип чыгып атат, урматтуу кыргызстандыктар? Мен могу жерден бир кайрылып айта кетейин. 90-жылга чейин Союз доорунда менин ата-энемдин эмгегин жешти. Эмне деп дебейсиздерби? Менин ата-энем завод фабрикада иштегенби? 90-жылдан кийин Союз доору чачырагандан кийин жапайы менчиктештирүү чыгарып, бир ууч адамдарга чоңдогон заводдор менчикке чыгып кетти. Бул биринчи. Андан кийин 1990-жылдан 2020-жылга чейин мен учурчактагы рызкымды жешти. Анткени ошол убактагы бизге дүйнөнүн 4 бурчунан бөлүнүп аткан 5 миллиардка жакын келген долларды булар өзлөрүнүн чөнтөктөрүнө, капчыктарына салды. Үчүнчүдөн эми буга биз жол бербешибиз керек, урматтуу кыргызстандыктар. 2020-дан ары менин урпактарыма, менин уул кыздарымдын рызкысына кол салмай болушту. Ошонун негизинен биз кайрылып жатабыз. Азыркы иш-чараны көтөрүп жатканыбыздын бирден бир себеби балыкчы ак жол ынтымагынын артында ким турат деген сөздү көп Facebook'тан, жарандардан келип түшүп атат. Балыкчы ак жол ынтымагынын артында чортамандар, томаяктар, кедей кембагалдар, жетимдер, жесирлер, укугу тебеленгендер, өзүнүн рызкысын алдырган карапайым Кыргызстандын жарандары турат. Ошолордун укугун биз коргоп чыгып атабыз, колубуздан келишинче. Анткени деген илдетти киргизгенде кандай болду эле? Илдет киргизилгенде Кыргызстандын конституциясында ак кара тамга менен жазылып турат: бийлик элдики деп. Ошондуктан илдет кирилгенден кийинки илдет убагында карантинде бардык мамлекеттик кызматкерлер айлык маяналары 3 эсе көтөрүлүш керек эле. Ким жумушка чыккан жок, алардын күнүмдүк ошо 2 ай жабылган карантиндин учурунда бардыгынын деген жеп ичкен, чай чамектери бүт камсыз кылыш керек, камсыздандырыш керек болуш керек болчу. Андай да ишке ашкан жок. Ошондуктан балыкчы ак жол ынтымагы борбордук штабтын конкреттүү кетирген мүчүлүктөрүн айтып атабыз да. Мисалы үчүн биринчиден эле ар бир илдет жуккан жаранга $3000 менен дарылайбыз деди. Бул $3000 деген эмне деген акча? Бул $3000 бир глейген үй бүлөнү бакса болот эле да. Бирок жок, андай кылышкан жок. Андан кийинки булардын кылган иш-чараларына кыргыз эли жана карапайым эл эч кандай ичи чыккан жок. Анткени деген таратылган жанагыдай пакет кылып таратылбады. Булар бүт уят болушту, пакет таратышыпчы. Пакетти ал мына жарандык активист Урмат инибиз деле таратпады. Урмат инибиз аларга караганда, борбордук штабка караганда акчалай 2000 сомдон таратылды. Буга деген кандай сөз келет? Акчалай таратылгандын пайдасы жана максаттары толугураак жетмек да. Мисалы үчүн деген биз айтып атабыз азыр кичинекей соода борборлоруна жардам бериш керек, кичи бизнеске депчи. Жок, кичи бизнестен ар бир айыл, ар бир шаар, ар бир микрорайондо кичинекей магазиндерден баштап жардам бериш керек. 50 миңденби, 100 миң сомдонбу, ошондой түрткү беришибиз керек болуп атат да. Ошондуктан биз жалпы кыргызстандыктарга кайрылат элек. Укугун билген уттурбайт деген девизде биз деген могу кылып аткан иштерибизге сөзсүз борбордук штаб элге эсеп кысап берсин. Конкреттүү, по факту берсин да. Иш кагаздар менен канча жерге өткөндө мэриянын аппараты, Бишкек шаарынын мэриянын аппараты минтип айтып атат: илдет убагындагы 1-2 МТУга иш козголду. Жок, ал 1-2 МТУга иш козголгон ал биз үчүн уят. Ал МТУнун начальниги жөнөкөй эле карапайым эл да. Жок, борбордун штабтагы башчыларын иш козголсун. Ошолордун шалакылыгынан Кыргызстанда эмне деген бизнес банкротко учурады, эмне деген карапайым эл ачка калды, эмне деген соода борлор банкротко учурады. Биз ошону конкреттүү түрдө талап кылабыз. Ошондуктан урматтуу кыргызстандыктар, биздин бир эле максатыбыз бар. Бул иш-чараларды кылып атканыбыз эл өзүнүн
өзүнө таандык ырыскысы элдики өзүнө жетсин деген гана талаптарды коюп турабыз. Ошондуктан баардык Кыргызстандын төрт бурчундагы мыкты активисттерди чакырабыз, баарыбызды бирүүгө чакырабыз жана бул жерден ушундай конкреттүү позицияны коюп атып, биз дагы өзүбүздүн бийлигибизге кайрылып кетет элек. Балыкчы Ак Жол ынтымагы жана жарандык активисттер ушул темаларды көтөрүп атып, биз силердин бийлигиңерди тартып алабыз же биз чыр-чатак чыгарабыз дегенден алыспыз. Биздики конкреттүү мыйзам чегинде, жогорку кеңеш тегинде жазылып турган конституциядагы жарандык позициябызды көрсөтүп айтып атабыз. Ошондуктан мисал үчүн деген илдет убагында конкреттүү эле мүшүлүктөр кетти да, мисал үчүн жанагыдай МВДнын сотрудниктери сойкуларды ташыды, пропуск бергендер байларга пропуск сата баштады. Ошолордун баары эмнеге жоопко тартылбайт? Эмне үчүн активисттердин баарын жоопко тартып соттон сотко сүйрөп атасыңар? Ошолордун баарын башынан баштап аягына чейин жакшылап териштирүү иштерин көрсөтүп, жана ушул илдет убагындагына конкретно бизге чыгарып берсин эсеп кысабын. Андан кийинки мынакей биздин төрага, жогорку кеңештин төрагасы айтып атат, Артисбекович, экинчи толкун коронавирустук болот депчи. Бул жалган иш. Мен төрагага ачык эле жана бетиңизге айтам. Силер муну менен элди, корккон элди коркутуп, түшүнбөгөн элди бүдөмүккө салып, жана бул жерде экинчи балнада силерге каршы турган активисттерди чочулатып турасыздар да. Эмнеге дебейсизби? Анткени деген силер экинчи толкун менен деп ошондой балдарды басуунун аркасында кылып атасыңар да. Экинчи толкун болбойт. Анан дагы могу илдет убагында коронавирус деп карантин кылдыңарбы? Карантиндин иши мындайча айтканда канааттандыралык болгон жок да. Силер бүт шалакы бөйрөктөн шыйрак чыгарып иш кылдыңар. Ошон үчүн ошонун баарын азыркы эл, карапайым эл, кыргызстандыктардын бир эле каалоосу бар. Конкретно эсеп кысап отчет бериңиздер элдин астына чыгып. Если силер паракорчулукта айланбасаңар, мамлекеттен, сырткы мамлекеттерден келген, илдетке келген гранттардан эчтеке жебесеңер, Facebook, соц тармактарга эле чыгарып бергиле. Биздин дагы мокумубуз канат, эл да силерге ишенип калат. Ошондуктан жалпы кыргызстандыктарга кайрылат элем. Сабырдуулукка, ынтымакка жана өзүбүздүн арбайыбызды өзүбүз тартканга азыр ушундай иш келип атат. Мынакей анан дагы мамлекетке конкретно кайрылуу. Илдет убагында дүйнөдө нефтинин баасы вообще $1 чейин түшүп кетти. Россиядан Кыргызстанга келген нефтинин дүң баасы 19 сом, ошону 23 сом кылса да болот. Силер элге мындай жакшыраак бир позитивный эме берсеңер болот. Мисал үчүн мен азыр конкретно да айтып кетейинчи борбордук штабтан. Силер деген МВДнын, аскерлердин зарплатасын 3 эсе беребиз деп туруп, аларды да алдадыңар да. Эми азыр мындай тапшырма коюлуп тур да, бюджетти толтуруш керек болуп атат да. Чапаны сүйрөгөн өкмөтчү. Гайлерге конкретно тапшырма кой, мен 2-3 гайден сурадым. Штрафты очойткула деп айтып атырсыңар. Карапайым элдикин. Мектептердеги жанагы акчаларды чогулткула деп атпайбы. Эми силер кандай илдетте болгон мамлекеттин экономически жетишпегендиктерин карапайым элдин канын соруп туруп анан чыгаралык деп атасыңарбы? Бул жерде айтып кетсе арман көп. Ошондуктан урматтуу кыргызстандыктар, белиңерди бекем бууп, өзүңөргө ишенип жана жаратканым менен дуа кылып иш алып баргыла. Быйыл деген жуутчулуктан да жуут болот да. Өтө жуут убакыт келатат. Ошон үчүн коро, кичинекей коро болсо дагы картошка, пияз эккиле, акчаңар зарплата айлык маянда отурсаңар үнөмдөгүлө, кышкыга көмүрдү менен азыртан түшүргүлө. Ошондуктан биздин ошондой сунуштарыбыз бар. Силерди терең урматтап, Тукунов Акжолтой Шакирбекович.